Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүн бизде технология сабагы 8-класс 2-чейректин 7-сабагы. Бүгүнкү сабактын темасы изометриялык проекцияда абалды түзүү. Сабактын максаты изометриялык проекцияда абалды түзүү боюнча маалымат алуу. Изометриялык проекцияда абалды түзүү өз алдынча изденүүгө тарбиялануу. Изометриялык проекцияда абалды түзүү. Изометриялык проекция деген бул грек сөзү, кыргызча тең өлчөм дегенди билдирет. Аксонометриялык проекциянын бир түрү болуп саналат. Мында 3 өлчөмдүү нерсени тегиздикте көрсөтүүдө бурмалоо коэффициенти 3 чогуу тең бирдей болот. Изометриялык проекцияда абалды чийүү үчүн кандай куралдар керектелет? Алар: кара калем, карандаш, транспортер, бурчтарды өлчөөчү, аныктоочу курал, ошондой эле айлана, эллипс чийүүчү, циркуль. Эми балдар, биз силер менен изометриялык проекцияда абалды чийүүнү үйрөнөбүз. Анда эмесе төмөнкү видеого көңүл буруңуздар. Видеону көргөндөн кийин ушул чиймени баракка чийип мага көрсөтөсүңөр. Урматтуу окуучулар, бүгүн биз силер менен изометриялык проекцияда абалды чийүү жөнүндө маалымат алдык. Анда эмесе бүгүнкү сабакты жыйынтыктайбыз. Мен силерге үйгө тапшырма берейин. Үйдөн бүгүнкү сабакта көргөн видео сабак боюнча алынган маалыматты жакшылап көрүп, мага изометриялык проекцияда абалды чийүүнү баракта чийип көрсөтүп бересиңер. Анда эмесе биздин бүгүнкү сабагыбыз өз соңуна чыкты. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламаттуу болуңуздар. Баарыңарга ден соолук, ийгилик. Сабакка катышкан окуучуларга, шарт түзүп берген ата-энелерге чоң рахмат. Саламатта калгыла.